сабак. Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар. Бүгүнкү маанайыңар кандай? Силер менен кайрадан көрүшкөндүгүмө кубанычтамын. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Бул ыр кыргыз эл акыны Байдылда Сарнагоевдин эне тил жөнүндө чыгарган ыр саптарынын бири. Ошондуктан балдар, өз эне тилибизди кадырлайлы, урматтайлы, барктайлы. Анда эмесе китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды камдап, конт коюп, аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Телесабак. Балдар, биз мурунку сабакта кыргыз тилиндеги 6 жөндөмөнүн ичинен атооч, илик, барыш, табыш жөндөмөсүн өткөнбүз. Бүгүнкү сабакта жатыш жөндөмөсүнө басым жасайбыз. Балдар, көп окуган көптү билет дегендей, китеп менен дос болуп, барактарын айрыбай, китептин беттерине жазбай, бүйрөлүк менен таза кармап, көп окойлу. Билимдин кени китепте деген акыл сөздү чогуу талдап көрөлү. Эмненин кени? Билимдин. Эмненин деген суроо кайсы жөндөмөгө берилет? Туура, илик жөндөмөсүнө берилет. Китепте деген сөзгө суроо берип көрөлү. Эмнеде? Китепте. Балдар, кимде, эмнеде деген суроо жатыш жөндөмөсүнө берилет. Демек, китепте деген сөз жатыш жөндөмөсүндө турат. Бүгүнкү өтө турган сабактын темасы жатыш жөндөмөсү. Бүгүнкү сабакта жатыш жөндөмөсүнүн эрежесин жана суроолорун билесиңер. Жатыш жөндөмөсүнүн эрежесин колдонуп, тапшырмаларды аткарасыңар. Алган билимиңерди оозеки кепте пайдалана аласыңар. Балдар, китеп деген сөздү келгиле чогуу жөндөп көрөлү. Атооч, эмне? Китеп. Илик, эмненин? Китептин. Барыш, эмнеге? Китепке. Табыш, эмнени? Китепти. Жатыш, эмнеде? Китепте. Чыгыш, эмнеден? Китептен. Жатыш жөндөмөсүндөгү зат атоочтор кыймыл аракеттин каерде болгонун, заттын кимде, эмнеде экендигин, ордун билдирет. Кимде, эмнеде, каерде деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү да уңгудагы үндүү, үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, назик де, чөнтөк дө, айыл да, жол до. Балдар, жатыш жөндөмөсүнүн негизги да мүчөсү сөздөгү үндүү, үнсүзгө карай да, до, дө, де, та, те, тө, то болуп өзгөргөндүгүнө кененирээк токтололу. Эгерде сөздөрдүн аягы үндүү тамгалар же жумшак үнсүздөр менен аяктаса, жатыш жөндөмөсүнүн негизги да мүчөсү да, де, дө, де болуп өзгөрөт. Мисалы, куржун да, короз до, гүл дө, чоң эне де. Эгерде сөздөрдүн аягы каткалаң үнсүздөр менен аяктаса, жатыш жөндөмөсүнүн негизги да мүчөсү та, то, тө, те болуп өзгөрөт. Мисалы, калпак та, китеп те, көйнөк тө, топ то.
Балдар, келгиле суроо жооп табышмактарга көңүлүбүздү буралы. Кана мени менен чогуу окуйбуз. Эмнеде тамыр жок? Ташта тамыр жок. Эмнеде көпүрө жок? Көлдө көпүрө жок. Эмнеде түрөөч жок? Асманда тирөөч жок. Эмнеде жан жок? Дөңгөчтө жан жок. Эмнеде тил жок? Балыкта тил жок. Эмнеде кан жок? Чөптө кан жок. Демек, эмнеде деген суроого жооп берген сөздөрдүн бардыгы жатыш жөндөмөдө турат. Ал эми эмне деген суроого жооп берген сөздөрдүн бардыгы атоош жөндөмөдө турат. Алар тамыр, көпүрө, тирөөч, жан, тил, кан деген сөздөр. Балдар, улуу Залкар Төкмө акын Токтогул Сатылгановдун үлгү ырларынан илик жана жатыш жөндөмөдө турган сөздөрдү табабыз. Аяздын көркү музда бар, алгырдын көркү кошто бар. Тамактын көркү тузда бар, саамайдын көркү кызда бар. Туйгундун көркү түлөктө, баатырдын көркү жүрөктө. Балбандын көркү билекте, өрдөктүн көркү чүрөктө. Илик жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет? Туура, кимдин, эмненин деген суроолор берилет. Суроо берүү менен биринчи илик жөндөмөсүндө турган сөздөрдү табабыз. Эмненин? Аяздын. Эмненин? Алгырдын. Эмненин? Тамактын. Эмненин? Саамайдын. Эмненин? Туйгундун. Кимдин? Баатырдын. Кимдин? Балбандын. Эмненин? Өрдөктүн. Демек, балдар, жогорудагы кимдин, эмненин деген суроого жооп берген сөздөрдүн бардыгы илик жөндөмөсүндө турат. Балдар, жатыш жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет? Туура, кимде, эмнеде деген суроолор берилет. Суроо берүү менен жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү табабыз. Эмнеде? Музда. Эмнеде? Кошта. Эмнеде? Тузда. Кимде? Кызда. Эмнеде? Түлөктө. Эмнеде? Жүрөктө. Эмнеде? Билекте. Эмнеде? Чүрөктө. Демек, балдар, жогорудагы кимде, эмнеде деген суроого жооп берген сөздөрдүн бардыгы жатыш жөндөмөсүндө турат. Келе сабак. Эми, балдар, жогорудагы табышмактын жандырмагын табуу менен жатыш жөндөмөдө турган сөздөрдү табасыңар. Түндө бар, күндүз жок. Асманда бар, жерде жок. Кана ойлонобуз. Жандырмагы кандай? Туура, асмандагы жылдыз. Эми экинчи табышмакты табалы. Кырда кылыч жаркырайт. Жандырмагы кандай? Туура, жообу асмандагы ай. Табышмакка суроо берүү менен жатыш жөндөмөдө турган сөздөрдү табабыз. Эмнеде? Түндө. Эмнеде? Асманда. Эмнеде? Жерде. Эмнеде? Кырда. Балдар, кийинки тапшырмага көңүлүбүздү бурабыз. Чоң эне деген сөздү туура келген жөндөмөгө алып барып туташтырабыз. Атооч ким чоң эне,
Илик кимдин? Чоң эненин. Барыш кимге? Чоң энеге. Табыш кимди? Чоң энени. Жатыш кимде? Чоң энеде. Чыгыш кимден? Чоң энеден. Көп чекиттин ордуна илик жөндөмөсүнүн мүчөсүн улап, ырды окугула. Кана ырга бир сыйра көз жүгүртүп алгыла. Дайранын көркү кемеде, баланын көркү энеде. Бычактын көркү кынында, жылкынын сыны колунда. Жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөргө суроо берип көрөлүчү. Эмнеде? Кемеде. Кимде? Энеде. Эмнеде? Кынында. Эмнеде? Колунда. Демек, жогорудагы сөздөрдүн бардыгы жатыш жөндөмөсүндө турат. Бүгүнкү сабактан жатыш жөндөмөсүндөгү зат атоочтор кыймыл аракеттин каерде болгонун, заттын кимде, эмнеде экендигин, ордун билдирип, кимде, эмнеде, каерде деген суроолорго жооп берерин билип, тапшырмаларды аткардык. Жатыш жөндөмөсүнүн негизги да мүчөсү уңгудагы үндүү, үнсүзгө карай да, до, дө, де, та, те, тө, то болуп өзгөрөрүн билип, тапшырмаларды аткардык. Үндүү жумшак үнсүз, каткалаң үнсүз менен аяктаган сөздөргө жатыш жөндөмөсүнүн негизги да мүчөсү кандай болуп өзгөрөрүн дагы бир жолу карап көрөлү. Булутта, өрттө, түлкүдө, ырчыда. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла.